Дүйнө жүзүндө темир запасы боюнча экинчи орунду ээлеген Жетим Тоо кенин иштетүү демилгеси коомдогу талкууну күчөттү. Буга саясий кризистен кийин бир учурда президенттин да премьер-министрдин да ыйгарым укугун аткарган Садыр Жапаровдун тышкы карызды жаратылыш ресурстары аркылуу кутулууга болот деп айтканы себеп болду. Жапаров 12 ноябрдагы басма сөз жыйынында нарындагы Жетим Тоо кенин иштетип, Кытайдын карызынан кутулса болорун, ага сырьену берүү туурасында сөз болгонун айткан. Жетим Тоонун 1% эмес, bir tal kumu verilbeydi. Kumu verilbeydi. Özümüz işletemiz, Жетим Тоо менен би, же башка жак менен би, башка ресурстарыбыз менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз. Чечилбеген маселе жок, аны да чечебиз. Мына Жетим Тоо боюнча бул ушак сөз. Жетим Тоону. Ошондой эле Жапаров Жетим Тоодо темирдин 5 миллиард тоннадан ашык запасы бар экенин, бул 50 миллиард доллардын тегерегиндеги сырьеолук запас деген. Мындан соң коомчулукта тынчсыздануу орун алды. Жапаров буга чейин кумтөр маселесин көтөрүп келип, бийликке келгенден кийин кумтөр маселесин көтөрүүнүн пайдасыздыгын жарыялаганы жана дароо Жетим Тоо кенине өтүп кеткени шектенген пикирдин туулушуна себеп болгон. Мындан улам эксперттер эгерде өлкөдө президенттик башкаруу орун алса, мамлекет башчы өз алдынча чечим кабыл алып, Жетим Тоону Кытайга берип салса артка кайтарууга болбой каларын айтып чыгышты. Анда дагы революция жасоого туура келет дешет. Анткени буга чейин Жетим Тоону алууну көздөгөн Кытай компаниясы кенди алгандан кийин дүйнө жүзүндөгү металлдын баасы аларга көз каранды болуп калат дешет. Азыр Жетим Тоого өтүп кетти. Демек азыр сигнал, бирөө сигнал бергендей болуп көрүнүп атат да. Анташта биякта Жетим Тоо бизге керек дегенде. Буга ишенбейин дейсиң. Бул сөзгө ушак деп ойлойн дейсиң. Бирок ушуга келет да. Ушу маселе ашка жөн оркоюп чыгып калып атат да. А Жетим Тоо мындай ойлоп көрсөк, Кыргызстандын келечегин, мамлекет катары келечегин чече турган эң чоң байлыктын бири да. Буга даже СССР убагында чоң Уралдыкка тийип, бул запас келечектеги запас деп тийген эмес да. СССРдын келечектеги запасы деп тийген эмес. Казыр болсо айтып атат, чекесинен берип эле миллиард долларды ала беребиз деп айтып атат. Эле андай болбойт. Лицензияны бербеди кытайлыктарга. Жетим Тоонун баарына берди, чекесинен эмес. Баарына берди. Лицензияны баарына алды. Жетим Тоонун тарыхы Бакиевдин убагына барат. Максим Бакиевге таандык компания 2009-жылы мыйзам бузуу менен 300 сомго бул кенге лицензия алып, кендин 80%-ын Кытай жарандары Арт Майнинг компаниясына 25 миллион долларга сатты деген маалымат чыккан. Бул Максим Бакиевге байланыштуу Арт Майнинг компаниясы Юлиана Пак Максим Гладцевге таандык болгон. Мындан улам Нарындын Жетөгүздүн жарандары 2009-жылы кендин иштетилишине каршы акцияга чыгып, аларды оппозиция Атамекен партиясы колдогон. Мындай жемкорлук ишке ошол кездеги коррупцияга каршы күрөшүү комиссары Садыр Жапаров үн каткан эмес дейт Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Бул коррупциялык тоноо экендигин бүт Кыргызстан көрүп турду. Эл ошонун ичинде Атамекен кыйкырып турду. Бирок ошол кезде коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин комиссары Садыр Жапаров үн каткан эмес. Эмне ал чокур беле? Эмне ал дүлөй беле? Эмне ал дудук беле? Макул Максимдин убагында корксун, кызматым деп корксун, бизнесим деп корксун. Бирок Максимдин кеткенине 10 жыл болду. 10 жылдан кийин деле ошол окуяга баа берип, Кыргызстандагы эң чоң коррупциялык иш болгондугун айтып койсо адилеттүү болмакта. 2010-жылдагы элдик революциядан кийин парламентте комиссия түзүлүп, Бакиевге тиешелүү бул компаниянын лицензиясын жараксыз деп таап, кен мамлекетке кайтарылган. 2012-2013 жылдары иш унуткарылып, Максим Бакиевдин адамдары аталган кенди иштетүү укугун сот аркылуу кайтарып алууга аракет жасап, жогорку сот 3 жолу Арт Майнингдин пайдасына чечим кабыл алган. Иш 4-чү жолу каралып жатканда бул маалымат Атамекен партиясына жетип, 2016-жылдын 3 февралында мамлекеттик органдын катышуусу менен фракция жыйын өткөргөн. Акча менен утуп Кыргызстандын көзгө басар байлыгы 100 миллиард доллар деп турат. Муну интенсивдүү иштетсек, мен справочный материалдар 200 жыл иштетет экенбиз. 200 жыл ошол жерде жумуш ордун болот.
канча мындай Кыргызстанга мындай пайда алып келет. Бүтүндөй бир регионду, Нарын регионунун тагдырын өзгөртө турган. Ал эми 200 жылдан кийин дагы жашоо образыбыз өзгөрөт. Андан кийин дагы эмне болорун ошол көрөт элек. Жанагы Фупен деген Кытай мамлекетинин урумчуунун жараны ушул Жетим тоодогу темирдин рудасын алып Кытайга алып барып иштетиш үчүн атайын лицензия алгандан кийин Урумчиге завод салган. То есть анын уже ишеними муну алдым, муну бүтүрөм деп ошон үчүн жана далалат кылып атканы ошондон. Ал эми мамлекетке, биздин мамлекетке 300 сом гана лицензия үчүн төлөм болгон. Ата мекен партиясы жыйын өткөргөнгө чейин Кыргыздын кен байлыгын Кытай тараптын пайдасына карата чечим кабыл алган соттун маалыматы ачыкталган эмес. Фракциянын жыйынынан кийин 16 февралда жогорку сот Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарган. Ошол кездеги тийиштүү мекеменин расмий маалыматы боюнча Жетим тоо кенинде 5 миллиард 10,4 тонна темирдин запасы. Ошол кездеги доллардын куну менен орто эсепте 80-100 миллиард долларды түзгөн. Ал эми бүгүн өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев маалымат жыйын өткөрүп, Жетим тоодо кендин запасы 3 миллиарддан ашык экенин, ага мамлекет гана ээлик кылаарын билдирди. Муну мамлекет өзү иштетип, өзү мындай темирди өндүрө турган болсо, анда биз деген өзүбүздүн бюджетибизге мындай ийгиликтүү өзүбүздүн салымыбызды сала алабыз да. Бүгүнкү күндө бул деген эң чоң ири мындай месторождение болот. Ошол месторождениянын негизинде биз бүгүн иштерди баштагандабыз. Официалдуу түрдө айтып коюшум керек, месторожденияга бүгүнкү күндө эч кимдин бир компания болобу, же дагы бир инвестор болобу, эч кимде жок. Муну деген мамлекет соттошуп атып, бүт соттордун баарын утуп алган. Бүгүнкү күндө бул толук кандуу мамлекеттин менчиги болот. Алдын ала эсептөөгө ылайык Жетим тоо кенин иштетүүдө жылына мамлекетке 200 миллиондон ашуун киреше түшөөрү белгиленет. Ал эми Ата мекен партиясы Жетим тоо убагында Кытайга бекер кетип жатканда кимдер үн катпай турганын, кенди Кыргызстанга кимдер кайтарганын, анын арты менен өлкөнүн тышкы карызынан кутулууга мүмкүнчүлүк болуп жатканын, учурдагы бийлик элге ачык айтса, тарыхый адилеттүүлүк болоорун белгилешет.